Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу биздин Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, бизге катталгандар, каттала электер, дагы бир жолу айтып коебуз, биздин канал жаңы ачылды, андыктан биздин YouTube каналга жазылыңыздар, буюрса баары тең жакшы болот. Мынакей азыр биздин жаныбызда грек-рим күрөшү боюнча жакында гана Уфа шаарында өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медальды багындырып келген мыкты балбаныбыз Акыйкат Кулжигит уулу болуп турат. Ассаламу алейкум, Акыйкат. Биринчиден жеңишиң кут болсун. Жалпы кыргыз эли карап, баарыңардын күрөшүңөрдү күзөтүп олтурдук. Өзүңдүн эмоцияларың жөнүндө айтсаң, коло байге утуш оңой болбосо керек. Эмоциялар айтсам, азыр эмоция деле жок. Эмоциянын баары ошол жакта калды. Мен негизи биринчи орун алтын медаль тагынам деп баргам ал жака. Кудайга шүгүр, бирок 3-чү орун болуп калды. Бул да Кудайдын буйругу. Буга эч өкүнбөйм. Кудай буйрса, алтын медаль да ала турган күн келет деп ишенем мен. Жалпысынан эле турнирге карата даярдыктар кандай өттү? Чет мамлекетке барып сборлорду өтүп келдиңерби же Кыргызстан ичинде эле машыгууларды өткөрүп жаттыңарбы? Даярдыктар мыкты, жакшы деңгээлде болду. Биринчи чоңдор арасында сбордо өтүп келдим мен. Немеде, Кыргыз мореде Азат агай, Улук агайлар менен, Арсен агайлар менен. Андан кийин келип Шухрат агай менен Тамчыда 18 күн сбор өттүк. Ал жактан келип Изабеков залда бир жума сбор өтүп, ошо менен барып жакшы даярдыкта барганбыз. Анан биринчи күрөшүңдү ушул турнирдин алкагында өзбекстандык балбан менен кескелдиң да, анан алдыда келе жаткансың атаандашыңан, партерде биринчи болуп сен алдың. Эмне жетишкен жок деп ойлойсуң? Же атаандашың күчтүү беле? Атаандаш деле күчтүү. Слабый атаандаш жок деп ойлойм мен. Чемпионат мирада бардык атаандаш күчтүү деп. Өзүм кичине тактика жактан туура эмес кылып болдум деп ойлойм. Өзүм настрой биринчи периоддо эле бат эле утуп чыгамго деп ойлоп, кичине туура эмес ой жүгүртүп, ошо менен утуп калдым. Демек, баягы атаандашыңды орусча айтканда недооценка кылып алган экенсиң да, ошондой болуп калды да? Ошондой болуп калды десем да болот. Мынакей бул жолу Башкортостандык туугандар уюштуруп тобу медальды да укмуштуудай кылыптыр. Мындай жөнөкөй эмес да, мындай ардыңардуу эмес, өзгөчө деп айтсак да болот. Бул эми Акыйкат карьераңдагы канчанчы медаль ушундай эл аралык ушул UVV'нин турнирлеринде десек да болот? Бул UVV турниринин 2-чи медалым. 2018-жылы Ташкентте жаштар кадеттер арасында чемпионат Азияда 2-чи болуп Иран балбанына 5 секунд 11 секунд калганда 5-5 эсебинен утуп алгам. Күмүш медаль болчу ала? Бул дүйнөлүк немеде биринчи медалым. Жакшы, эми кут болсун, жуп болсун, мындан кийин мындай медальдар да көп болсун да. Көрсөңүздөр, чындыгында мындай өзгөчө медаль да, мындай медальды мен деле көргөн эмесмин ба. Сен деле тагынып көрбөсөң керек, аябай мындай өзгөчө экен. Мындайлар көп болсун эми. Буга чейин негизинен күрөшүп көрдүң беле ушул Өзбекстандык атаандаш менен мындай Азия чемпионатында, кадеттер, молодежка дейби, же эл аралык мелдештердин алкагында? Жок, ошо күрөшүп көрбөгөнүм үчүн кичине тааныбайт экенмин ал баланы. Ошон үчүн кичине неме кылып тааныбаган үчүнбү, недооценка кылып чыгып алдым. Жакшы, андан кийин бирок ал өзбекстандык балбан финалга чыгып кеткенден кийин эки атаандашыңды аябай жеңил уттуң да. Ошо биринчи эле периоддо, биринчи эле мүнөттө эле утуп алдың да. Ал жакта эми кандай, өзүңө аябай ишенимдүү чыктыңбы, же атаандаштардын деңгээли бир аз башкачараак бекен? Жок, атаандаштын деңгээлдери күчтүү баары. Өзбек балбан утулгандан кийин кечинде үйдө эле сүйлөштүм. Апам менен сүйлөшүп, анан апам менен илип атканда сүйлөшүп калдым да. Утулуп, анан мен даяр болчумун. Неге утуп калдым деп апам менен сүйлөштүм. Апам да эчтеке айтып, апам да ыйлады. Апам ыйлаганын көрүп, утканга туура келди, учуш керек кандай болсо дагы деп, Кыргыздын намысы деп аябай настрой жакшы. Негизи даяр болчумун да.
Эми сени баягы мыкты балбан катары, жакшы өсүп келе жаткан балбан катары жалпы кыргыз баягы жок дегенде күрөш коомчулугу таанып калды, күрөш көрмандары. Анан эми өзүң жөнүндө айтсаң, кайсыл жактын кулуну болосуң, качантан бери спортто жүрөсүң? Өзүм Талас областынын Талас районунун Жон Арык айылында туулгам 2002-жылы. Таласта биздин айылда зал жок болгондуктан Таластын центринде жышсыз залда Шаршекей Ороз агайдын ошакта кылгам. 4-классымда дос балам мен барып ошо күрөшкө кызыгым Ороз айга барып калгам 4-классымда. Жакшы, анан качан келдиң Бишкекке? Ушул спорт интернат, азыр спорттук колледж болуп калды. Ушул жакта аяктадың ба негизинен, Спорт колледжге мен 2015-жылы 8-класска бияка тапшырганбыз. Бияка Ахмедов Майрамбек агайыма Ороз агай сүйлөшүп, ошо агайга өткөрүп, биякта азыр 11-ти бүтүп 3-курста бул жакта окуйм. Шералсыздык атында спорт колледжде. Жакшы, эми жаштар арасында дүйнө чемпионаты бүттү, аяктады. Быйылкы жылда кандай старттар бар дагы, кандай мелдештер бар ушул 2021-жылкы календарлык жылда? 2021-жылы буюрса ноябрь айында Кыргызстанда молодежный чемпионат Азия өтөт деп атат. Буюрса даярдык ошого. Буюрса бир да мүнөт, бир да күн кетирбей ошого даярдык көрүп даярданып атабыз. Жакшы, эми ошол Азия чемпионаты деп калдың. Кыргызстанда өтөт деп демек азыр пландалып жатат, ноябрь айында. Эми буюрса ошол бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдиги бекитип кала турган болсо, чындыгында жакшы бир майрам болмок экен кыргыз көрөрмандар үчүн. Мындан кийинки кадамдар кандай болот? Машыгуулар ушул спорттук жайда эле өтөбү же башка жакка барып машыксам деген оюң барбы? Машыгуулар майрам айынын көзөмөлүндө бардыгы ушу өзүбүздүн залда Шералсыздык атындагы спорттук колледжде өзүбүздүн залда өтөт машыгуу. Анан соревнованияга аз калганда, бир ай калганда сборлорго чыгып, өзүбүздүн башкы машыктоочу молодежь ошо Шухрат агай менен сборлор болот. Жакшы, азыр демек дагы бир жылың бар да жаштар арасында 2022-жылы дагы. Демек ал жакта дагы ошол чоңдор арасындагы баягы карьераңда да ийгиликтерди каалайбыз. Эми менин оюмча 3-орун деле бул дүйнө чемпионатында абдан жакшы жетишкендик. Бирок тилекке каршы ушул грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыздан биз ар качан жакшы жыйынтыктарды күтүп келебиз да. Анан эмнеден улам ушул дүйнө чемпионатында Уфада классикалык күрөш боюнча кыргыз балбандары болгону бир гана медаль менен кайтты. Сенин оюңча кандай? Даярдыктар жакшы болбой калдыбы? Даярдыктар баары жакшы болгон. Берде агайлардын да, балдардын да күнөөсү жок деп ойлойм. Бул спорт бирде утат, бирде утулат. Баары Аллах каалган колунда деп ойлойм. Эч ким жакшы эмес же жаман деп айта албаса керек. Бул олимпиадада гректер негизи Кыргызстанда вольник грек бардык спортто жакшы болуп, олимпиадада медаль беришип, анан кыргыздар ушу немеде жаштар арасында чемпионат мирда көп үмүттөнүп, 2 чемпион жок дегенде келет деп үмүттөнүп, ошол үчүн слабыйраак деп ойлоп калышты деп ойлойм да. Негизинен жакшы эле жыйынтык болгону, элдин койгон планкасы баягы көбүрөөк болуп калды деп ойлойсуң, Түшүнүктүү, акыйкат, маек бергениңе чоң ыраазычылык. Буюрса мындай жеңиштер дагы көп болсун, дүйнөнү багындырасыңар деп ишенебиз. Ушундай жаш балбандарыбыздан буюрса дүйнөнүн олимпиаданын алтын медальдарын күтүп калабыз. Рахмат сага, ийгилик. Ал эми достор, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, дайыр жолу айтып өтөбүз, каналга жазылыңыздар. Ошол эле мезгилде жалпы кыргыз балбандарына колдоо көрсөтүшүбүз керек. Моралдык жактан биринчиден
жалпыбыздын колубуздан келет. Буюрса биздин балбандарыбыз, жалпы эле спортчуларыбыз түнөн дүңгүрөтөт деген ишенимибиз бар.